Ошондой эле Кудайдан аз уяласың, уялбай коесуң кээде. Үйүңдө эч ким жок калган жерде жылаңач жүрүп, аны сүйлөп, буну сүйлөп, интернетиңе кирип кеткенде элдин көзүнчө көрбөй турган нерсенин бардыгын көрүп, жөндө-жөн сүйлөп, адабың же жалгыз калганда кол коюп, мамлекеттен акча уурдап, же болбосо мына тесттеги жана 6000 сомдук кычкаш дегендей башка ошого нерселер көп турматтуу бир тууганым. Ал эмес Кудай сактасын, мына мамлекеттен бөлүнүп аткан бюджеттерге да кээ бирлер жанагыдай азыраак нерсени кымбатыраакка сатып алыптыр. Магазинде мындай экен, жана каймактар эле булар мынчага алып алыптыр деп айтты. Ушулар бар, ушулардын баардыгы урматтуу бир тууганым. Кудайдан коркпогондон келип чыгат да. Кудайым көрүп турат деген түшүнүктөн адам алыс болуп калат. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, Кудайдан аз уялсак дагы, бирок Кудай ошого карабастан бизди толук жаап аткандыгына Кудайга биз шүгүр айтышыбыз керек. Ошону билишибиз керек. Болбосо кылып аткан күнөөбүзгө сасык жит берип койсо, адамдар мактап аткан, азыр кимди мактап атабыз? Мына кыйын деп интернеттен башка айың сасык ошолор болуп кетмек да.